кол топтоо боюнча арыз офлайн жана онлайн петиция деп уюштурдук. Ал боюнча мына где-то көчө акыркы колдорду койдуп бердик. Где-то 100дөй адамдар кол койду, өздөрү келип эринбестен келип кол коюп беришти. А жанагы петиция боюнча онлайн, ал боюнча жанагы петиция регистрация болуп атканда ошо ГУВДнын почтасы регистрация болот экен. Ал дагы автоматически ГУВДга поступать этип, ал дагы алга дагы ГУВД в курсе. Биз ошо бул ишти алып барып жанагы кол топтоп баштаганда эле көчө өзүн эме бывший сотрудник экен, Октябрьский ОВД Чыңгыз деген бала экен. Мен өзүмүн бирок действующий сотрудник мен ГУБОПтун сотрудниги мен опермен деп тааныштырган. Анткени мен башында коркутуулар болду да, мен аларды жаздырганга усилить этпей жанагындан башталып эле калды да. Ошону тааныштырбайсызбы? Мен МВД ГУБОПто Айбек Улановдун байкеси болом деп. Анан ошондон баштап жаздырганда эле жанагы сени кечирбейбиз, минтебиз деген жанагындай алып койсоң жакшы болот эле, алып кой деп ушундай мен немелерди эми как угроза катары түшүндүм. Мага ошол кезде дароо эле жанагы начальник ГУР, оперативниктер, начальник ГУБОПтор байланышка чыгып, ошо ишти алып барып, ал баланы сразу эле таап кармап келишти. Анан көчө задержание болду. Мына бүгүн өзүн ГУБОПтун сотруднигим деп тааныштырган жаран мына кармалып келип отурат. На самом деле иштеп өткөн бул сотрудник. Кана названный деп мындай чогуу ушундай эметип жүргөн мындай байкелеринен бири экен да. Азыр экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз, жана лингвистический экспертиза деп. Аяка 4-5 берене боюнча кайсы боюнча призывтар бар деп берилген болчу. Мына буквально на днях уже экспертизалар дайын болот. Бул сотрудник өзү дагы башка иштер менен да Ленинский роодо дагы иштер бар экен негизи. Где-то 4-5 беренелер бар. Ошондон бир-экөө эле чыгып келсе, анын баары бул не административный, жана мелкое хулиганство менен сотко камадыбы, бул это уголовно наказуемое деяние. Бул кылмыш жоопкерчилик болсо, эртең мисалы бунун доказаниясы менее тяжкое преступление деп айтылабыз, бирок бул боюнча деле мыйзам боюнча камак жол берет деп айтат элек. Кылмыш жоопкерчиликке тартылат. 2 жылга жери лишение свободы деп айтылат. Бул боюнча камак жооп берет. Бул неге биз кылганыбыздын себеби, мисалы баарыбызда аялдары бар, кыздары бар, апалары бар, карындаштар, эжелери бар дегенде